Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сиздерде дагы эгер мына электрондук күндөлүктө мондай болуп табелинде вакант деп чыгып аткан болсо, бул нерсенин чечими бар. Бул ваканттардын себебин көп адам сурап жатат. Ошону бир аз болсо да түшүндүрүп айтып коелу деп видео тартып атабыз. Бул вакант дегендердин себеби күндөлүктө эмес, бул АИС Мугалим деген платформада жайгашкан. АИС Мугалимге киргенде, директордун жеке кабинетине киргенде кызматкерлер деген бөлүм бар. Сотрудники бөлүмүндө мугалимдериңиздерди каттагандан кийин мондай учитель, мисалы, кыргыз тили мугалими же болбосо өзбек тили мугалими, орус тили мугалими деп эле байлап кете берген. Бул жерде адабияты калып кеткен. Күндөлүктө болсо ошол эле мугалим кыргыз тилинен дагы, адабияттан дагы сабак өтүп жатат. Ошол себептүү бул мугалимдин кыргыз тили сабак өттү деп кошулуп, адабияты вакант деп кошулуп жатат. Ошондуктан кимде күндөлүгүндө табелде вакант деп чыгып жаткан болсо, өтүлгөн сабактар, тезинен директордун жеке кабинетине кирип, мондай орус тили мугалими, кыргыз тили мугалими дегендерге предметин толугу менен байлап чыгыңыздар. Ошондо күндөлүктөгү вакант дегендер өчөт. Мынакей учитель русского языка дейт, и литературы деген жери жок. Учитель математики, мисалы үчүн математика мугалими же болбосо алгебра, математика болсо геометриясы калып кеткен мунун. Геометрия сабагы уже вакантта жүрөт бул мугалим өткөн сайын. Ушул кыргыз тили, орус тилине, өзбек тили жана математика мынакей мондай жазылыш керек болчу. Учитель русской литературы, учитель русского языка деп. Ушинтип киргизбесеңиздер, вакантка кошулуп кала берет. Вакант дегендер ошодон пайда болот.